Жашоомду өзгөртүп, секретен дисциплина орнотууга ниет кылдым. Эң алгач тиричиликке киришүүдө мурда жан дүйнөмө жаккан жумуш менен баштадым. Бул бал кошулган жылуу суу ичип, баламды бала бакчага жөнөттүм. Андан соң китебиме саякатка бардым. Бул адамдардын өмүр таржымалы эмнеге мектепте окуп жүргөндө жакшы окубаганыма өкүндүм. Касым Тыныстановдун кыргыз алипбесинин негиздеп, кыргыздын илимдүү билимдүү болуусуна жанды албастай иштеп, китеп жазып, суткасына 3-4 саат гана уктап, эгемендүүлүгүбүзгө жүрөктөн ишенип жада калса, балдардын аттарында теңдик, биримдик, эркиндик деген ниетте коюп, жанын биз үчүн арнаган экен көрсө. Совет бийлигинин душманы динчил деп кыргыздын бычакка сап болуп келе жаткан инсандарына жала жаап, зордоп, камакка салып, башын мешке кактап, колун эшикке кымчып, сындырып жүрөктү оорутса, Алыкул Осмонов атабыз айдайым, күндөйүм деп сүйгөнүнө жете албай, аны менен төбөлүккө кош айтышкан. Гапар Айтиев атабыз сүрөт тартпаса колу кытышып турарын ал учурда көп адамдар билген эмес. Кыргыз башка элге көз каранды болбошу керек деп, Жусуп Абдрахманов атабыздын кыргыз элибиздин көз карандысыздыгын өз мойнуна алып, лидер, эң алгачкы дипломат болгон экен. Бул китепти окуп отуруп, ыйлап, түшүнүп, эркиндигибиз кандай адамдардын курмандыгы менен келгенин, эли үчүн күйгөн тең келгис адамдар экенин, ушундай инсандарды атып салганына ичим күйүп окуп отурам.